Кайырлы күн башаңызга. Бүгүн осундай күчтүү, керемет, нәзик болуп чыгатын йогурттан жасалынатын пирог дайындайбыз. Барлык ингредиенттерди описание бөлүмүнө жазып коем. Эң алдымен 3 жумуртканы саламыз. Жакшылап ак көбүк болгонго чейин миксерлейтин болобуз. Сосын кантымызды аз-аздан салып миксерлейбиз. Барлыгын бирден салып жибермеңиздер. Бөлүп салыңыздар. Осылай ак көпүрчүк болгонго чейин миксерлейсиздер. Суюк майымызды куябыз. Миксерлеп алабыз. Сосын йогуртumuzu салып алабыз. Менде балалардан калып кеткен кадимги растишка йогурту. Сиздер каалаган йогурт койсоңуздар болот. Кадимги Foodmaster'дин йогурту болсун, баары менен адем болуп чыгат пирог. Миксерimizni четке алып коюп, сосын унду анын үстүнө разрыхлителди салып, жакшылап электен өткүзүп алыңыздар алдын ала. Сосын аз-аздан салып, салмамызга эч кандай түйүрүшүк калмагы кажет, жакшылап аралаштырабыз. 24-26 диаметрлүү формага салып, мындай осундай кольцевой форма салып аласыздар. Сосын бул жерде эскеретін жагдай, печкаларыңыз вообще косулуу болмоо керек. Мынау жана пирогда салгандан кийин барып косуңуздар. Бунун ерекшелиги, бул пирогдун ерекшелиги осунда. 180 градуста көтөрүлүп, адеме пишкенге чейин 35-40 мүнөт аралыгында пиширип аласыздар. Осындай адемі бийик пирог болуп чыгат. Мындайча түрдө жасап көрүңүздөр. Менин каналыма кирип, лайк басып, тиркелүүнү унутпаңыздар. Ас болсун.